Ау истаата же истиат кылса, истиат дегени бул мурунга дары тамызууну айтат. Мурунга дары тамыза турган болсо, орозосу эмне болот? Бузулат дейт. Ау актара фи узунихи же кулагына май тамызса, кулагына дары тамыза турган болсо, орозо эмне болот экен? Бузулат да, каза гана милдет болот. Ау дава жаифатан же жаифаны дарыласа, жаифа деп ичке жеткен курсакты айтат. Мисалы операция болгонсуз, ичиңиз ачык да. Сизди утуру не кылат? Перексти куюп, ичини мындаган немелер менен тазалап, жууп тазалап турат го. Ошону дарыласа, орозо эмне болот? Бузулат. Ау аматан же ама деген орууду дарыласа. Ама дегени бул жанагы мээни курчап турган чел болот. Ошого жеткен жаракатты айтат. Башыңыз жарылып, мээнин үстүндө, анан сөбөктүн астында болот. Чел болот, мындай парда. Мына ошого жеткен жаракаттын атын не деп коет экендер? Ама деп коет. Ама. Ошону дарыласа дейт. Кандай дары менен дарылады бирок? Бидаваин ратбин, жанагы суюк дары менен, жидкий менен. Анан ал жанагы ичиңизге же дымагыңызга, жанагы пардага жете турган болсо, мээге жете турган болсо, анда эмне болуп калат экен? Орозо бузулат дейт. Ушул жерде бир нерсеге маани беришибиз керек, таксырларым. Ал эмне? Чындап жетсе да, мына жерде китептерде не дейт? Васала хакыйкатан дейт, чындап жете турган болсо. Ушул жерде зохири риваяттарда, келген маселелер бар бул жерде. Зохири риваят китептери, зохири риваяттар тууралуу айтканбыз мурун. Зохири риваяттарда айтат, жидкий дары боло турган болсо, ошондо орозо эмне болот? Бузулат дейт. Бул эмне үчүн зохири риваят китептерде ошо жидкий дары болсо деди? Себеби адатта жидкий дарыны тамызсаңыз кирип кетет да. Жете турган жерине акырын сиңи барып не болот? Сиңирилип барып кирип кетет. Туурабы? Бирок акыйкатта бул жердеги маселе жидкий же кургак дары болушунда эмес. Маселе чындап ошол дарынын жетүүсүндө. Ошол ичке кирип кетеби действительно? Же болосо токтоп калып калабы, жетпейби? Маселе ошондо. Эгерде биз билсек, кургак дарыны шубасаң дагы барып жанагы ичке кирип кете турган болсо, же жанагы мээге жете турган болсо, анда орозо бузулат. Эгерде суюк дарыны тамызсаңыз ичке кирип жетпей турган болсо, же жанагы челге, мээге жетпей турган болсо, анда ал не кылбайт? Бузбайт. Түшүнүңүздөр, чындап эгер жетпегендигин билсек, маселе жанагы дарынын жетүүсүндө, түшүнүңүздөр, таксырларым, жакшы эске алыңыздар. Маселе эмнеде экен? Дарынын жетүүсүндө. Бул жидкий же жидкий эместикте эмес. Адатта жидкий жетет да, ошон үчүн зохири риваят китептерде эмне деп койгон? Жидкий болсо эмне болот? Бузулат деп койгон. Акыйкаты эмне? Жетен жетпегендигинде. Бул жердеги талаш маселе эмнеде, билесиздерби? Эгерде биз жидкий дары менен дарыладык, бирок анык билбейбиз да, ошол жеттиби, жетпедиби? Мисалга кичине тамызып койсоң, ал жетеби, жетпегендигин сиз билбейсиз да. Кирип кетеби, же мындай эле калып калабы, мисалы мурунга тамызганда. Киши бул жерде эле калып калабы, же киреби ичиге? Кирип кетеби? Билбейбиз да. Мына ошондой белген кезде адатта жидкий дары тияка жеткендиктен биз орозо бузулат дейбиз. Адатта, обычно жидкий дары жетет. Кургагын шубап койсоң, ал жакка не болбойт? Жетпей калат. Бул ушундай кезде анык билбегендиктен биз жидкий дарыны, бирок эгер анык билсек, таксырларым, анык билсек жидкий дарыңыз жетпеди, орозо эмне болбойт? Бузулбайт. Түшүнүктүбү? Wa in aqtara fi ihlilihi lam yuftir inda Abi Hanifata wa Muhammadin wa qala Abu Yusuf yuftiru. Эгерде иhlилине дары тамызса, иhlил деп бул эркектин мүчөсүнүн, уят мүчөсүнүн башындагы ачык жерди айтады. Ошого эгерде кармап алып туруп дары тамыза турган болсо, Абу Ханифа менен Имам Мухаммаддын көз карашы боюнча орозо не болбойт? Бузулбайт. Ал эми Абу Юсуфтун көз карашы боюнча орозо эмне болот экен? Бузулат.